өтеле кайран жашым күнтөт арман жашым бактылуу болсоң экен бактысыз армандашым болсо бизе Элмирбек экөөбүз аябай жакын элек да. Мындай жолдошчулугубуздагы анан бир топчул кошунада жашадык. Анан элдер ойлошу мүмкүн экөө отуруп алып ырда берген окшойт депчи. Биз ырдачы деле эмеспиз, анда мында эле болбойбуз. Бирок экөөбүздүн негедир мындай сөзүбүз бүтчү эмес да. Ал көп өнөрпоздордон айырмаланып, негизи өзү көп окуган, интеллектуал болчу да. Анан бир туруп адабиятка түшүп кетебиз, бир туруп маданиятка түшүп кетебиз, кээде анча-мынча саясатка кирип коебуз. Сөзүбүз бүтчү эмес. Анан эле бир күнү мен машина айдап кетип баратып, ошо радиодон угуп калдым да. Армандашымды ырдап атып. Анан токтоп алып чалдым. Сен айтып койбойсуңбу муну жаздыргам деп. Сен билбейсиң, жаздырганыма 1 жылдан ашып кетпедиби дейт. Ошону менен ушу армандашым ушу Элмирдин аткаруусунда алтын фондко жазылып өтүп калып калды да.